кеч күз эле. Сыртта бир аз суук. Анын үстүнө күн да батып кетти көрүнөт. Терезесин кенен ачып салып, анын эскилиги жеткен жыгач рамасына сүйөнүп, короодо чуру-чуучу ойноп жаткан бала чакага назарын салып турду. Акыркы күндөрү бул көрүнүш жашоосунда адатка айланып барат. Анан эмне? Адатка айланбаганда шууш күрүнө терезеден артка кетинчиктей берип, ой сезимине баш ээ бербеген бир сезимге жетеленип, күзгүнүн алдына барып калганын байкады. Күзгүсү кооз, бышык, анан калса чоң күзгү. Ушул эскирбей койду такыр. Четтериндеги алтын түстүү, оймо чиймелүү алкагы күнү бүгүнкүсүндөй жалтырайт да турат. Өзүнчө эле шаан шөкөттүү, өзүнчө эле менменсиз тобо. Кудум ушул үйдүн ханышасындай болуп, таажысын кийип алып, үй ичиндеги болгон, бүткөн нерсенин баарына өз бийлигин жүргүзүп отурган немедей кой коет да жаркырайт. Аял жөн гана күзгүнүн маңдайында көпкө турду. Манжалар өзүнүн өзү көз астындагы кат-кат бырыштарын аяр да, аяй да сылап, өз жүзүнө өзү мелтирей тигилди. Ушул тапта күзгү аны карап, мыйыгынан жылмай кансыды аялга. Дагы эле менменсинген түрү. Кайсы бир учурда өз менменсиздиктечү ушул күзгүнү. Текеберден этиктечү, мыйыгынан жылмайып, ой куштап он түрлүү өзгөрүп, ойноктоп карачу күзгүгө. Күзгүсү жаш аялдын жаштык деминен, чиренген сулуулугунан уялгансып, басынгансып, унчукпай гана милтиречү. Түркүн түстүү бет боекторунун уусуна жедеп ууланып бүткөн, эми боекту кабыл алууга деле шайманы келбей калган бырыштуу кунарсыз жүзүнө, купку эриндерине гейи тиктеп турду ушул тапта. Эми буга боек сүртүүнүн деле кажети жок болчу. Капысынан келген бир ой мээсин чарпып өттү да, өзү да таң калды ушундай окшоштукка. Учурунда өзүнө аеосуз кызмат өтөгөн экен, могу азыр керектен чыккансыган кунарсыз жүзү. Ал кезде өзү да ак, кызылы кызыл болуп, чырайына чыгып турган учурда, өзүнүн чырайы аз келгенсип, үстүнөн жабылган боектайт. Театрдагы эле грим канча. Боек жабылган сайын сулуулугу дагы арта түшүп суктанган, таңданган көздөргө менменси оолжуй карачу тура. Кудум азыр муну күзгүсү менменси тигилгенсип. Маңдайга бүткөн ушул сулуулугу, аны менен кошо келген атак даңкы, тагдырындагы болгон кем-кемтигин толуктап, билгизбей турчу экен да көрсө. Жок, тескерисинче болуп жүрбөсүн, деди күзгүдөгү өзү. Сендеги чети кетил эле кемтиксиз бакытты дал ошол сулуулугуң менен атак даңкың жок кылган болуп жүрбөсүн. Сен ошондо насилиң аял экенин сезбей, өз турпатыңдан аязаттын эмес, сулуулуктун гана кейпин көрчүсүң да. Сага мүмкүндүк деле беришкен жок, өз ичиңде аял жашаганын сезүүгө. Анткенин ордуна баары сенин сулуулугуңа суктанышып, талантыңа таажим этишкен. Анан баары бир ооздон искусство үчүн гана жаралган керемет деп аташкан сени. Эсиңдеби? Чындыгында туура айтылган татыктуу сөз болчу. Бирок ал өз саатынын гана туура сөздөрү болгон. Сен ансыз да кел берсиген жаның. Бир илмем да ойлонбой туруп, аял экениңди унутуп, искусство, керемет, сулуулук деген гана сөздөрдү эстеп калдың да. Ошол жерден сапарыңа чекит коюп, бактылуу жашадың. Жалгыздык деген нерсе менен таанышууга да мүмкүндүк болгон жок да, сенде. Аял күзгүдөн терс бурулуп кетти. Аягына чейин чыдап угуу мүмкүн эместей. Анткени менен өз кезегинде
бактылуу жашагам деп ыйламсырады аргасы куруп. Ушул күзгү жаркырап бөлмөсүнүн бир капшытын ээлеп алган аз келгенсип кыбыр эткендин баарын жада калса оюн да башкара бергени өтүп кетти. Күзгү болбосо жерге кирсинчи. Кичине эшикке басып сейилдеп келсе не болот? Рас эле. Шашып кийим алмаштыра баштады. Заматта даяр болуп, өзүн бир карап коюу үчүн күзгүнүн маңдайына келип калганын байкабаптыр. Бырс күлгөнсүдү күзгү мунун түрүнө. Кейпиң кантет? Сен кака? Өзүңчү эле графинядай кой короңдоп. Чын. Күзгүнүн оюну макул болду ушул ирет. Тим эле бир образга кирчүдөй болуп, азем кол чатыры, саркеч ийин жапкычы, стилдүү кооз шляпасы. Чын эле ушул түрү менен каяка бармакчы? Сахна болсо сагынды, сахнасын. Чыныгы жашоосун ошол жерде, кайсыдыр каармандардын образында гана жашаптыр. Өзүн жашай элек экен, көрсө бул турмушта. Али өз образын жарата элек экен. А мына бул турмуш болсо, такыр эле сахнага окшошпой тура. Кайда барсаң, мамайдын көрүнө окшоп. Бири-бири менен иши жок. Кыжы кыйма, тартышкан, түртүшкөн эл. Сулуулугуңду, улуулугуңду, талантыңды, идеяларыңды уруп ойнобогон көпчүлүктүн шары. Сенин бар же жогуңду да байкашпайт керек болсо. Буларды оңой менен таң калтыра албайсың. Сенин театрда ойногон ролдоруң, трагедия менен комедияларың бул турмуш аттуу чоң сахнанын залында суу кечпейт ошондо. Кызык, эми дал ушундай шартта өз жашоосун жашап, али турмушта ойнолуп көрө элек өзүнүн образын жаратышы керек экен. А өзүнүн кандай каарман экени азырынча өзүнө дагы белгисиз эле. Ошондон көп өтпөй эле тойго чакырып алды. Курбусу эле 60 жылдыгын ресторанда белгилемей болуп, көп киши чакырышыптыр. Аял баргысы деле келбеди. Бирок аягында ошол шоркелдей курбусун чын дилинен аяп бара турган болду. Аяганынын да жөнү бар. Бечара курбусу бул билгенден жакшылыктуу деле күн көргөн жок. Канча ирет күйөөсүнүн кордугуна кабылып, качып келбеди. Арыз муңун айтып муңайбады. Аны аяп, ичинен ошонукундай тагдырга туш келип калбаганына 1000 жолу шүгүр келтирчү. Ар качан колунан келген жардамын аячу эмес. Эми минтип ошол шоркелдей тойго чакырып жатса, кантип барбайт? Өмүрүндө бир рет жакшылык көрүп атса деп койду оюнда. Той деген той. Ар түркүн адамдан баш айланат. Кызыл тазыл кийинген кыз келиндер. Алгач муну көрүшкөндө өзгөчө урмат сый менен тосуп алышты. Кантсе бир учурдун белгилүү, атагы калайыкка тегиз жеткен сулуу актрисасы эмес беле? Көпчүлүктүн ичинде мунун таланты менен сулуулугуна таазим этип, чогуу сүрөткө түшчүлөр дагы арбын экен. Не деген менен дымагы бийиктеп калды. Турмуш сахнасыбы? Анда да ийгилик жаратып көрөлүчү. Кана деди. Ички сезими толкуй түшүп. Бирок чыныгы спектакль андан кийин башталды. Тойдун башталышы жубайлардын ушуга чейин чогуу жашаган 40 жылга чамалуу жашоосундагы өрнөктүүлүгүн, ынтымак ырашкерлигин, үлгүлүү атенекендиктерин даңазалаган слайд шоу менен ачылды. Слайдта жаш чактан берки сакталып келген не бир сонун сүрөттөр, азыркы күндөгү сүрөт, видеолор тартылыптыр. Уул кыздары, келиндери, күйөө балдары, өңчөй аппак кийинген неберелери. Айтор бир ажайып элестер. Суктанаарлык. Курбусу турду күлүп жайнап. Күйөөсүнүн жетегинде бажырайып. Ооба, мунун чын эле бактылуу экендигине ишенбей койууга мүмкүн эмес эле. Кечеги эле жылдарда, күндөрдө өз аяп, шоркелдей элестетип жүргөн курбусу азыр көз көрүнө анын баарын танып кое алды.
анын бактылуу экендигине ишенбей коюу эч мүмкүн болбоду. Ушул жерде, ушул саатта турмуштун чоң сахнасындагы эң башкы ролду эч кимге бербей, кечеги байкуш курбусу ойноп атты. Болгондо да дүйнөдөгү эң бактылуу жубайдын, эненин жана аялдын образын жаратты. Ишенимдүү, чексиз, суктанаарлык аткарды өз ролун. Тойго келип, аны карап турган эл эмес, өзү да ишенди. Чын эле өмүр бою бактылуу жубай болгонуна. Тойго чогулган көпчүлүк улам бери чыгып, курбусунун ардактуу жана күйүмдүү эне, алаканга салынып бапестеген асыл жубай экендигин, мындай үй бүлөдөн келечектин жаштары таалим алса болоорун, турмушта мына ушундай үй бүлөлөр гана чыныгы сыйга татыктуу экендигин кайталай беришти. Улам-улам кулагына жаңырыктаган түшүнүктөрдөн жан дүйнөсү тарып, кичирейгенден кичирейип баратты театр сахнасынын актрисасы. Көрсө, тиги бүгүнкү күндүн, мындан аркы күндөрдүн бактылуу жана башкы ролун ээлеп алган курбусу турмуш сахнасына жаштыгын арнап койгон экен. Кудум бул театр сахнасына жаштыгын, бүткүл жашоосун арнап койгондой. Арине, кайсы сахна болбосун, өзүндөгү жакшы ролду жаштык менен сулуулук арнагысы келери айдан ачык экен го. Аттиң турмуш сахнасынан кечиккен экен. Анткени менен курбусу мыкты ойнойт экен өз сахнасында. Экөө тең актриса, көрүүчүлөр гана эки башка. Ушу тапта башы катып ойлонуп отурду. Кайсы сахна жашоосунда маанилүүрөөк орунду ээлемек деп. Той болсо ортодон ары болуп калды. Баягыдай каалоо тилектер деле айтылбай, эми берегилердин сахнасында тынымсыз музыканын дүңкүлдөгөнү менен шарап чөйчөктөрүнүн шыңгыры, күлкүнүн шыңгыры 2-3 бөлүнүп алып, эбедейи эзиле сыйлашуулар башталды. Ортодо болсо Кудай бетин салбасын укмуш эле бий болуп атты. Бир-эки аябай кызымтал немелер аялды бийге тартып да көрүштү. Жападан жалгыз калып, өзүн кайда батырарын билбей, ансыз да ыңгайсыз отурган аялга азыр ортого чыгып алып бийлөө турсун, өз ордунда жөн эле отуруу дагы кыйын боло баштаган. Ичинен корунуп турду, соксоюп жалгыз калганына. Атаңдын көрү дүнүй. Ушул жерде да билинип атканын кара, эч кимиси жоктугун. Чын эле булардын арасында өзү ушунчалык байкушпу эмне? Кайда жанагы башкы ролдогу неме? Айланасына аргасыз көз чаптырып койду. Эч ким мен ушул абалымды байкап аткан жокпу дегенсип. Муну менен чогуу бир дасторконго отурушкан тигинин аяштары болсо бийдин кызуусунда. Анан өзүн-өзү жооткото бир аз шарап ууртаныш этти. Дал ушул учурда Кудай жалгап, бүгүнкү күндүн күнөкөрү болуп аткан курбусу келе жаткан эле. Муну көздөй тамылжып алып: "Каныштай, кандай? Жакшы эле отурасыңбы? Кечире алтыным. Элден бошой албай, сага көңүл бура албай калыпмын." Курбусу сыймыктана карап койду. Тойдо дуулап аткан көпчүлүктү. "Кел, отур бир аз. Мен тойдун аягына чейин отурбай эле кете турган болуп калдым. Бир аз жанымда бол. Анан мени узатып кой. Макулбу?" "Не? Бирдеме болду? Бирөө жарым жиниңе тийип койгон окшойт, Оюң албачы. Бул эми тойда. Тойдо боло берет го эми." Жалжылдай карады, кечирим сурагансып. Бечара. Анткени менен баягы эле курбусу, жароокер, жумшак, үстүндөгү көйнөгүн кара. Жылтыр, жултур, салтанаттуу көйнөккө момунун жалтаңдаган жапакеш жүзү деги эле коошпай калган экен. Кудум бир канча жыл бою сарайда жаткан балатынын бутактары күбүлүп калганына карабай алып чыгып майрамга карата кооздоп койгонсуп. "Дүнүйөң жерге кирсинчи. Ага бир чарпылып, буга бир чарпылып жүрүп, кантип убакыт өткөндө байкабай калат экенсиң, адам байкуш. Келчи андан көрө ууртап отур.
Курбусу оор күрсүнүп алып, чөйчөктөргө шарап жаңыртты. Ушинтип жашы өтө берет экен да. Бир карасаң эле уул кызың чоңоюп, анан тез эле небере күтө баштайт экенсиң. Жок дегенде Кудайдын ушунусуна шүгүр деп калдым эми. Бала бакыр аман эсен. Эл арасында жакшынакай ордун таап кетишти. Эми тилегеним эле ушулардын бактысы. Башка эмне кеп менде? Башка кандай кеп болмок эле? Кызуулугунан бир аз ирекеп кеткен курбусунун көзүнө жаш айлана түштү. Ооба, жаштык жылдарынан баштап ички сырын, кайгы кубанычын тең бөлүшө келген курбусу ушул азыр ички толгонуусун бир кайрып алды. Карегин айлана түшкөн көз жаштын сырын экөө гана биле алышмак. Аял курбусун чын дилинен жакшы көрүп турду. Ал буга эч качан калп айткан эмес. Бүгүн да ошентти. Кандай болгон күндө да анын бактысын кубаттаган бир жакшы сөз таап сүйлөшү керек эле. Азыр ушу тойдогу жан адамга билгизбес ички монологун буга гана буулуга айтып турган курбусуна антпегин. Карачы, кандай жакшынакай неберелериң бар. Кыздарыңды карачы. Экөө тең жаркылдаган сонун кыздар болушуптур. Уулуң болсо керилген келишимдүү мырзага айланыптыр. Сен демин арман болмок эле. Курбусу көз жашын эч кимге билгизбөөгө аракеттенип, акырын гана ыйлап отурду. Ушул турушунда ал бактылуу да, бактысыз дагы эле. Бир топ кызымтал болуп калганына карабай, тойдон жакшы маанай менен келди үйүнө. Киребериштен өтүп баратып, адатынча күзгүдөгү өзүнө бир рет көз чаптырып койду. Көздөрү күлмөңдөп, сулуу тартып турган экен. Илгеркидей. Азыр, деди. Азыр келем. Бул рет күзгүсүнө жалгыз келбеди. Мойнуна жылтылдаган күмүш чынжырча тагынып келди. Капкайдагы буюмдарынын түпкүрүндө катылып жаткан моюнга тагылчу ичке чынжырчасын атайлап эле издеп таап чыкты. Жарашпайт, деди күзгү. Карачы, моюнуң азыр баягыдай мөлтүр эмес. Ишиң болбосун. Жарашпаса да мага кымбат бул буюм. Бардык буюмдарымдан кымбат. Милтирей каяш айтты күзгүсүнө. Жылтылдаган чынжырчадан көзүн тарта албай. Кымбат деп. Кымбат деп жүрүп, кымбат өмүрүңдү коколой башкалтырдың. Эмне таптың, айтчы? Эмне таптың? Сүйүү таптым. Бул өмүргө татый турган керемет сүйүү таптым. Өмүр бою сүйдүм. Кусалыктан куурагыча сүйдүм. Ыйлап да, жыргап да сүйдүм. Аял жашка чайылып мөлтүдөй түшкөн өзүнүн көздөрүнө тигилип турду күзгүдөн. Көздөрү сулуу эле ушул тапта. Качантан бери ушинтип төгүлүп ыйлай элегеле. Сымаптай тунук көз жашы жылуу, анан жагымдуу, колдору абайлай келип күмүш чынжырчаны сылап алды. Акыркы эстелиги ушул болгон. Ушунап келген күнү биз аябай сырдашканбыз, достошконбуз. Анан ал кеткен, өз турмушуна кеткен. А мен ага ак жол тилегем. Бирок өзүмдү андан бөлөк эч кимге ыра көрө алган жокмун андан кийин. Ооба, ошол акыл эске толуп, жаштыгы жайнап турган кезде укмуш бир сүйүү кездешкен тагдырында. Шуулдаган шамалдай, алоолоп күйгөн оттой, сезими өз чегинен ашып ташып төгүлгөн. Келберсиген акын жигит эле сүйгөнү. Аны сүйгөй коюу эч мүмкүн эмес болчу. Аны ким бирөөгө алмаштыруу дагы эч мүмкүн эмес болчу. Ал да сүйгөн муну. Эч кимде жок сүйүү менен сүйгөн. Анын сүйүүсүндөй күчтүү сүйүүнү ага чейин да, андан кийин да жашоосунда кездештире албасын ошондо эле сезген. Өкүнбөйсүңбү? Күзгү
шектене тиктеді аялды. Эмнеге өкүнүшүм керек? Мисалы коколой баш экениңечи, куу баш экениңе. Жалаң театр, анан сүйүү деп жүрүп, аягында сок союп куурап баратканыңачы. Былжырала! Алгач, чын эле аялдын үнү шыбырай чыгып, өзүнөн өзү чочуп кетти. Бирок кайра шердене түштү да катуураак чыгарды үнүн. Сен барго, муп-муздак бирдемесиң. Сен ошон үчүн күзгү дейт да. А мен аял ушул жерден кадимки театр сахнасында жүргөндөй элестетти өзүн. Анан ого бетер күчөп ойноду. А мен муздак эмесмин сендей. Мен бүт өмүрүмдү өзүм сүйгөн театрга арнадым. Сүйдүм театрды чындап. А жүрөгүмдө болсо өмүр бою сүйүү жашады. Ысы, кусалуу, таттуу сүйүү. Мен аны бирөөгө алмаштырганга күчүм жеткен жок. Сен билип туруп, билгиң келбей атабы? Муздаксың. Сен ошон үчүн күзгү дейт. А мага өзүмдүн бакытым гана бакыт экени сезилет. Анткени менин бакытым мезгилдин күчү менен келген кадимки бакыттарга окшобой. Менин бакытым жараткан насип эткен чыныгы бакыт. Жарк эткен чыныгы бакыт. Эгер андай болсо, кана бул бакытыңдын аягы? Күзгү көк милтейлине суроо узатты. Экөө буга чейин мынчалык ачка чыгып бет келише элек болчу. Мына аягы! Мына! Аял өзүн карман албай, алтын күмүштөр сакталчу таш сыяктанган оору кутучаны күзгүгө карай шилтеп калды. Ооба, бүлөкүтүп, тамыр жай албадым. Бирок мен бактылуумун, баары бир. Эмнеге билесиңби? Мен күткөн тагдырдагы улуу сүйүүнүн күнү ошого барабар болду. Ошого барабар болду. Аны сендей шоркелдейлер туймак беле. Деп алып, эми өп көпкөсүнө батпай, солуктап ыйлады. О, көп мезгил өттү эле, минтип ыйлабай калганына. Күзгү талкаланып, быркырап, жерде чачылып жатты. Эртеси кеч уйгонгон аял шыбыргысын алып келип, эч нерсе болбогонсуп, полдо чачылган күзгүнүн сыныктарын тазалады. Анан өз ордунда бүтүн бойдон турган күзгүнүн алкагын эмне кыларын билбей, бир аз ойлонду. Кооз, кымбат эле. Таштандыга бергиси келбеди. Аягында бир чечимге келип, жаштык жылдарындагы сүрөттөрү катылган альбомун таап чыкты да, өзүнө жаккан сүрөттөрү менен алкактын ичин толтура баштады. О, анда не деген керемет учурлар бар эле. Сахна, театрдагы ийгиликтери, акын жигиттин ыр окуп аткан кези, анан бактылуу, жап-жаш өзүн курчап, кол тамгалып аткан көпчүлүк.